Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимденин кезектеги чыгарылышы. Биздин студиянын бүгүнкү мейманы тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин тарых жана чөлкөм таануу институтунун директору, тарых илимдеринин кандидаты Сырдыбаев Туратбек. Туратбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Эң башкы баягы тарых факультети илгерки азыркы институттун жетекчиси келгенине биз да кубанычтабыз. Анан сиздин ошол илимий изилдөөңүздүн темасы да кызыктуу экен. 19-кылымда Совет мезгилине чейинки Кыргызстандагы этностордун абалы, этностордун калыптанышы, ошол убактагы этностордун аталышы дейбизби, ошол темага арналган экен да. Буга чейин бул тема ушул азыркы учурга бизге кызыктуу, пайдасы тийүүчү эмне, кандай фактыларды, кандай маалыматтарды ошол өзүңүздүн изилдөөңүздө таап чыга алдыңыз? Саламатсыздарбы. Биринчиден аябай кубанычтамын сиздерге келип студияда ушу баарлашып атканыма. Анан бул темага токтоп калганыбыздан, бул тема буга чейин деле изилденип келген, көп кишилер изилдеген. Мен да биринчи эмес же акыркы эмесмин. Бул да изилдене берет, көп кырдуу тема. Эң алгач эле муну изилдегенде биз мындай айтканда булактарга карап, эң биринчи орус окумуштуулар келип изилдеген. Ошол эле 19-жылында киргенде орустар ошондо жазып кеткен, ошол булактарга болуп калган. Эмгектерин колдонобуз, тарых булак катары. Бул жерде маселенин өзүнө токтоп коюш керек да. Бизде мисалы акыркы жылдары жазып атышат. Орустардын тарыхын деп жазып коет, Кыргызстандагы орустардын тарыхы деп изилдеп жазгандар бар. Кыргызстандагы татарлардын тарыхы деп жазып атышат. Кыргызстандагы украиндердин тарыхы деп ушундай бөлүп жазган диссертациялар бар да. Бирок ушул көп улуттуу болуп калыптануу маселеси качан болду, кантип ушу калыптанып калдык? Азыр биз айтабыз, акыркы маалыматтар 100дөн ашык этностор бар деп Кыргызстан аймагында. Анын баары кандайча болуп калды, кантип жайгашып калды, каяктан келди деп. Эми бул маселеге бул миграция маселеси болуп калат да. Азыркы биздин маселебиз бул миграция деп биздикилер сыртка чыгып атат. Ошол кезде 19-жылда миграция дүйнөлүк масштабта эки тармакта жүргөн дагы. Бул биринчиден Америка, мындай айтканда Европадан Америкага, экинчиси Европадан Азияга. Башкача айтканда Россиядан бул Азияга жылган, эки багытта жүргөн да. Анан азыр ошо биздин аймактагы Россиянын составына кирип калгандыктан бул жерге Россия мындай колония катары карап, бул жерге өзүнүн кишилерин жайгаштыруу керек болгондо көп улуттар келе баштады. Бирок антип каралса бизге эки багыттан келет. Россия тараптан орус, украин улуттары келсе, экинчиси Кытайдан уйгурлар, дунгандар келген да. Кыргызстан аймагына. Ошондо эки багыттан Кыргызстан аймагына келип, ушул жерде алгач ошо 19-жылдын экинчи жарымдан кийин ошо көп улут болуп калыптана баштаган. Анан биз Россия империясына кирип, империянын колониясы болуп, бир тармактуу болуп ошол жакта жашап аткандыктан бул жерге окумуштуулардын баары көп келип, жалгыз эле орус окуучулар эмес, бул жерге немец окумуштуулары, венгер окумуштуулары, француз окумуштуулары келе баштаган. Алар да бул аймакты көрөлү дешкен. Тарыхы, мындай айтканда дүйнөлүк тарыхый аренада маалымат бизде жок болчу. Биз тууралуу жок болчу. Бар болчу, мындай кыскача аз, мындай үстүртөдөн дегендей, мындай ичинен кирип карай турган жок болчу. Себебинде өзүңөр билгендей, бул жерде Кокон хандыгы өкүм сүрүп турат, орустарга чейин. Анан жунгарлар басып кирип аткан берде биз өз мындай айтканда Борбордук Азиянын так ортосунда, чордонунда болуп, байланыш жок болгондо, анан Россиянын империясы аркылуу бияка көп окумуштуулар келип, кызыгып, ошондо эле биринчи эле тиги Семенов, Чаншанскийлер келип, бул жердин баарын сонун кооз жер экен, анан булар деген жөн эле келген эмес да. Бул экинчи жагы баргон, элин изилдеп атып, ошол эле жерде географиялык шартын, географиясын, анын ичинде эмне деген байлыктар бар, кен байлыктар бар, ошолорду карап кетишкен. Чалгындоо да мындай. Чалгындоо болгон да. Анан булар эмне пайда алып келет деп, орус империясына деген сыяктуу болгон. Биз көп эле маселеге тура беребиз, булар кандайча болуп калды деп. Себебинде тиги Россия империясында баягы калктын саны жер мындай айтканда жок болгондуктан баягы бүт ошо
бекер жер берет деп бияка жөнөткөн да. Бир-эки маалыматка токтоп кетсем болот. Могу Түндүк Кыргызстан өзүңөр билесиңер, чүй менен могу көлдүн аймагы көп булуттуу. Азыркы эле учурда. Анан ошол эле айыл кыштактын баары эле орус аттарын азыр эле которуп атабыз да. Негизи бул ар кезде көчмөн болгондо мындай отурук ташкан эмес болчубуз да. Түндүктө негизинен. Анан бул жердин баары ээн жер болуп, жай келгенде кыргыздардын баары тоого көчүп кетип калса, бул жер ээн экен деп туруп келип орустар келип отура берген. Анан бул Жети Суу областына кирип калгандагы бир маалыматтар бар. Мисалы 1880-жылдаркы маалыматтарды карап койсок, ошо орустардын келиши экинчи поток деп коет, этап менен келгенде, көп келгенде, мен Жети Суу областын эле карап көрдүм да. Жети Суу областында 5 уезд болгон, мындай айтканда. Бул экөө Кыргызстандагы Пишпек менен Каракол уезд, калганы үчөө Казакстан аймагында болгон да. Ушул жака келген калктын көчмөндөр эме келгиндерин деп коелу, орустар деп коелу, бу жерде украиндер да бар, башкалар да бар. Бирок ошонун ичинен келгендердин 60-70% ушу Пишпек менен Каракол келип конгон. Эгер жалпы Түркистанды карасак, ошонун 50% ушу Пишпек Каракол келип түшүшү экен. Статистикалык маалыматтарды орустар аябай катуу жүргүзгөн. Бизде стат материалдар кийин эле пайда болду. Эми баягы алгачкы биринчи эл каттоо менен эсептейбиз да, 1898-жылкы. Бирок ага чейин бул Жети Суу областында орустар ушунчалык эсепкөө экен, мындай маалымат алып турган экен да. Анан стат комитет түзүшкөн, Семиреченский деп. Ошондо ар бир келгендердин ошо каяктан келди, кандай келди, кайсы улут деп эсептеп коюп турушкан да. Өзүнүн мындай айтканда стат материалдар болгон. Көчмөндөрдү толук эсептей алган эмес. Себебинде көчмөндөр кыргыздар көчүп кетип калган. Отурукташкандарды жана орус келгендерди аябай эмеге эсепке алып койгон да. Себебинде булар экинчиден налог төлөп турган, ушундай эмеси бар да. Кийин ушул мындай айтканда 20-жылдын башында кыргыз айылдары пайда боло баштайт, отурукташкан. Ага дагы көз чаптырып көрдүк, эмне үчүн мындай болду, кыргыз айылдары кантип пайда болду деп. Баягы болуштуктардан орустар болуштур менен кыргыз болуштуктар пайда боло баштады да. Эмнеге десек, көрсө келгиндерге мамлекеттен субсидия берет экен, жер берет экен, отурукташкан эми келдиң деп турупчу. Мындай караганда бүт эле ошол жердеги элдин баары тең эле жаран да, кыргыздын деле жараны болгондо. Эмнеге аларга бербейт деген сөз. Анан кийин ошондо ойлонуп көрүшүптүр да, биринчи Таштөбө деген айыл, Воронцовкада ошо отурукташууга кат жазып жөнөтүп ошолор отурукташат. Анан айтат, биз деле орустар сыяктуу эле кызмат өтөгөнгө даярбыз, бизге дагы жер бергиле деп. Анан ошентип алар субсидия алышкан биринчи болгон, ошо отурукташканда. Анан кыргыздар болуштук болду деп эле баягы налогтон качып жүрө бергиле. Негизи болуштук болсо 800-дөн 1,5 миңге чейин болсо болуштук болот да. Мындай калктын саны азайтып келген да. Анан кийин көрүп болуштук болсо айлык акы көп экен дегенде анан элдердин саны көбөйүп, анан ошондо болуштуктар көп пайда боло баштайт. Анан мындай карасаңыздар, ушу орус десек, ошо орустардын болуштуктары менен ошо кыргыздардын болуштуктары болгон да. Бирок 20-жылдын башында кыргыздарга отурукташканга жер бербей коюшкан. Ошо жанакы 16-жылкы көтөрүлүштүн келиши ошондон болуп атат да. Казакстандын ошо архивтеринен карап көрдүк, канча деген кат жөнөткөндөр бар экен. Бизге жер бөлүп бер десе, такыр жерди бөлүп берип койот экен. Атайын жүргүзүлгөн саясат болгон. Атайын саясат жүргүзүлгөн. Начар жерлерди берип койгон. Эмнеге? Анткени отурукташкан жергиликтүү калктын саны көбөйүп кетет деп, Эме жок, а жерде жер тартыштык болуп кала баштайт биринчиден. Жакшы жерлер, жайыт жерлер, айдоо жерлери. Экинчиден отурукташса, булар болуштук эме болсо, мындай өзгөчө саясат жүргөндө, бу жердин баары мындай орустун менен камсыз кылыш керек деп алар да өздөрүнө жазып жүрөт. Биздин таянарыбыз ошо келгин, колонизацияга келген ошо орус дыйкандар болот деп. Ошолорго таянышабыз депчи. Анан өзүңүз эле көрбөйсүз, биринчи дүнөлүк согуш деп баягы 16-жылкы көтөрүлүштүн себеби жөнөкөй эле мындай себеби биринчи дүнөлүк согушка болуп атпайбы? Элдин мындай айтканда менталитетин өзгөргөнү. Согушка барбайбыз деп чыкты, ошондо 16-жыл көтөрүш чыгып атат. Бул эми ошол согуш жөн эле катализатор болгон да, туурабы? Ага чейинки топтолгон маселелерге бул баягы акыркы тамчы болуп, анан ошол тутантып жүрүп атат 16-жылдагы оорук иштерине тартабыз деген, Ошол негизги болгон маселе, бирок баягы колониалдык саясат катуу жүргөн да.
элге. Аны ошону токтотуп айтып коеюн, карайсыз, бийликке болгон ишеним жок элде. Кыргыз элинде, ошо жергиликтүү калктын элинде жок болгон да. 16 жылкы ошончо көтөрүш чыгып атат да, ишенбей. Ой, силер согуш байлабагыла, ошол жерде эле жанакы тылдагы жумуштарды кылгыла десе, ошого барбай коюшкан кыргыздар. Кандайдыр бир коом өтүп атабы? 41-жылкы караңыз, согушка дегенде жергиликтүү баары бардат. Мындай айтканда бир эле муун өттү. Эмнеге анчалык болду деген суроо болуп калышы мүмкүн да, баягы ата мекен согушка барып катышып калды депчи. Ага да эметсек, токтосок, көрсө совет бийлиги орногондо өзүнүн айткан маселелерин баары тең койгон милдеттерин аткарыптыр да. Ошондой бийликке ишеним пайда болуптур да. Себебинде алар келип туруп мурдагы саясат туура эмес болгон деп туруп, ошондо жана Жусуп Абдрахмановдун жазган эмгектеринде бар, эмнеге Кытайга барып Кытайдан алып келдик дегенде ошондо айтат, бул теңсиздик болгон деп. Совет бийлигине теңдик кылып деп тең карайлы деп, ошондо жерди дагы бүт баарын тең карашкан. Ошолорун да анан бөлгөндө баарына бирдей кылып туруп, анан жанагы совет бийлиги өзүнүн айткан иштерин аткара баштаган. Алгачкы этаптарында баягы окуткан, муктаждыктардын баарына жеткирген, жок болсо мамлекет өзүнүн ишин алып барганда, анан кийин ошо бийликке ишеним пайда болуп калганда, анан идеология ойноп кетти да. Ошондон анан кийин экинчи дүйнөлүк согушка баягы мамлекет коргош керек деген аң сөз менен барып Өзүнүн жарандык аң сезим пайда болгондо. Ага чейин карасаңыз, 19-жылында анчалык булар мына 1870 жылда эле коелук. 17 жылга чейин эле караганда эле 40 жыл болуп атат. 40 жылда ишеним болгон жок, өзгөргөн жок. Кандайдыр бир 20 жылда, 25 жылдын ичинде өзгөрүү болуп кетип атат совет бийлиги. Ошо совет дооруна чейинки мезгилге кайтсак да, сиз ошо өзүңүздүн изилдөөңүздө азыркы Кыргызстандын баардык аймагын изилдегенсиз, жалаң эле баягы жети суу. Баарын эле. Ошол жанагы ошол убактагы этноним, этностук бөлүнүүдү айта кетсек, мисалы, азыркы Өзбекстандын Анжиан аймагында, ошол эле Тажикстандын Тоолуу Бадахшан аймагында азыркыга чейин кыргыздар бар, ал убакта абдан эле болгон дейт да. Анан ошондой мен эми адис эмесмин, баягы кайсы бир жылдар окуп калды элем бирге булактан. Ошол эл каттоо совет мезгилинде эл каттоо жүрүп атканда, ошол эле мисалы Фергана өрөөнүндө кыргыздар тоого, жайлоого чыгып кеткен мезгилде жайында келип каттоо жүрүп, анан кыргыздардын саны аябай эле аз болуп, аларга каттоого алынбай, башка калктар каттоого алынып, ошондуктан ошондой бөлүнүп калган деген. Чынында ал жакта ал бөлүштүмдө каттай келгенде чын эле кыргыздардын саны абдан эле көп, басымдуу болгон деп айтышат да. Бул маселе мындай болот да, совет мезгилинде. Совет мезгилинде ошондой. Себебинде совет мезгилинде баягы Кыргызстан өзү эле колониалдык саясатын карабайсызбы? Бул маселени кичине токтой койсок, падышачылык Россиянын учурунда Кыргызстанды бириктирген эмес. Түндүгүн өзүнчө, түштүгүн өзүнчө деп 4 областка бөлүп салган Кыргызстанды. Аларга мындай кызыктар болгон эмес да. Совет бийлиги келгенде баягы кой, эми бул кыргыздар экен, бөлөлүк деп баягы 24 жылы улуттук территориалдык бөлүштүрүп жүргөндө, ошондо маселе ошол чыкканда, баягы мамлекеттик ушунда Кыргыз АСР деген пайда болуп, бизде биринчи область, Тоолуу область, анан Кыргыз АСР дегенге өтүп атканда, ошондо казак, өзбек деп бөлгөндө ошондо жерди бөлүштүрүү болгон. Анан чын эле бул эми баягы кыш мезгилинде эсептеп, баягы жерди эсептеп бөлөлү деген эмес, жайкы мезгил болуп калган. Жайында кыргыздардын баары көбүнчө көчүүгө турушат болот, тоого. Ошон үчүн биздин аймагыбыз, чек араны карасаңыз, бүт тоолуу аймак менен бөлүнүү да. Тоонун баары бизде калыптыр. Тоолуу аймактарда болуп, көчүп, ошон үчүн бизде калып калган улуттук жагынан. Анан экинчиси дагы бир маселе болот, ал мынчалык ойлогон эмес да, территориалдык жактан депчи. СССР учурунда дагы муну катуу карап ойлонгон эмес. Эми бир мамлекет билсе, бөлө бер эле, баары эле бир мамлекет деп бөлүп салганда. Ошон үчүн биздин мамлекеттин ичинде анклавдар бар. Эми анклав турса, эмне бул анклав бирок бир мамлекетпиз деп коет да, эми маани берген эмес да. Бир андай идеология болгондой, бир улут, бир эл кылабыз дегенчи. Бул жанакы интернационал деген идеология. Советтик эл дегенди чыгарабыз деп. Анан баарыбыз тең эле баягы ушунчалык сиңип кетиптирбиз, кийин 70-80 жылдар келгенде баягы тилибизди жоготуп баратпадыкпы? Ошон үчүн аркасынан жана 89 тилди, улуттун эң негизги компонентин сактап калуучу бул маселе, бул тил. Тили жок, бул өзүн улут катары сезе албай калат. Мисалы Кыргызстандын аймагында азыр
көп эле улуттар бар деп бересиз, мисалы чехтер бар да. Мен сурадым да, чехтерди менен сүйлөшүп атам да, алар менен кандайсыз, каяктан келесиз? 20-жылдар Интергелпо Интергелпомен келген чехтер да. Ошолор менен сурасам, барбыз дейт, бир азыраак эле болчу, бир 30 киши калганбыз деп аткан болчу. Баягы көбү кетип калыптыр да. Башында келгенде миңдеп келген да буларчы. Чех тилинде сүйлөшкөн өз мектептери болгон. Чех, словактар, венгрлер. Бирок булар азыркылары компонентин жоготкон, тилин жоготуп коюшкан. Орусташып кеткен. Орусташып кеткен. Бирок өзү чехпиз дейт, бирок бүт маданияты, тамак ашы, кийим кечеси баары эле орустуку. Өзүн жоготуп ийген да, мындай айткандачы, ассимиляция болуп калган да. Бара-бара алар өздөрүн биз чех деген менен бирок орус катары сезет. Менталитети дагы өзгөрүп кеткен. Анан ошол Совет дооруна чейинки ошол биздин Кыргызстандагы негизи эле чөлкөмдөгү баягы этностордун аталышы. Мисалы азыр эми маалыматка жетүү оңой болуп калды. Интернет бар дегендей, Facebook бар дегенден кээде маалымалы менен ошол 20-жылымдын башында, 19-жылымдын экинчи жарымында аягында тартылган сүрөттөр чыгып калды. Мисалы айрым учурда ошол Facebooктагы колдонуучулар комментарийлер талашып кетет. Мисалы Астрахан кыргыздары деген бир сүрөт көрдүм да. Анан Астрахан тиги Каспий деңизинин түндүгүндө, жанында тиги Батыш Казакстанда, азыркы Казакстандын батышынан ар жагы Россия. Анан Астрахан кыргыздары, анан Оренбург кыргыздары, анан буяктагы деп сүрөттөр, орустар тарткан илгерки сүрөттөр чыгып атат. Анан ошодон бир талаштар пайда болот да. Бул эми адис эмес, тарыхчы эместер арасында. Бирок ошол учурда билебиз, алар казактарды айырмалабай эле аларды да киргизи деп да, алар орусча айтканда киргиздер деп келген, киргизы деп келген. Ошол учурдагы ошол эми азыркы учурда ошону кантип, мисалы кээ бир орустун ошол тарыхый архивдик булактарында дагы киргизи деп койгондо ошондо да талаштар чыгып атат да. Бул көп эле биз архивдик маалыматтарды карайбыз да. Силер ошону кантип айырмалайсыздар? Казакстанга барып, ошо эң чоң архив ошо баягы Верный деп мурда ошол жакта болуп, архивдин баары ошол жерде да, көп архивчи, маалыматтарчы. Азыркы Алматыда. Алматыда. Анан ошо көп эле маалыматтарды карап атып, аякта бүт эле казактарды деле киргизи деп атап келген. Илимий көбүнчө баягы эмгектерди жазып келгенде деле сырттан келгендер да киргизи деп жазат. Ошол эле Зеланд, ошол эле Северца, бүт баары эле киргизи деп жазат дагы. Кыргызстандын аймагында булар деген кара киргизи деп жазат да. Кээ бир географтар дикокаменный киргизи деп жазат да. Анан кара киргизи деп антип жазганда бул экөөнү айтат, экөө окшош эле эл деп эле. Бирок кичине айырмалары бар деп. Анан улуттук алар жүздүктөр, улуу жүз, кичүү жүз, орто жүз деп бөлүп коет, биздики болсо баягы уруулар катары бөлгөндөр бар да. Анан биз аны билебиз, баягы жашаган аймак менен биринчи билебиз. Анан экинчиден биздин ошо аймагыбыз качан кирди? Кыргыздар баягы компактта жашап атат бу жерде. Биз Казакстан аймагында болгон жокпуз да. Ошон үчүн билебиз кайсы аймактан, кайсы территориядан болгон. Анан бизде экинчи аты ошо кара киргизи деп аташат. Ошон үчүн билебиз. Бар, конечно, компоненттер бар. Ошол эле башкырлардын арасында кыргыз деген уруу бар. Ошол эле хакастардын арасында кыргыз деген уруулар бар. Кыргыз деген ат менен этноним менен кирип кеткен. Бизде деле жүрбөйбү? Кыргыздардын составында деле башка ат менен калып калган, бирок кыргыздардын составында уруулар жүрөт деген сыяктуу да. Ошол бирок алар өзүн мындай кыргызбыз деп койгон менен ал тиги элдин составында. Сиз айтып аткан баягы экинчи маселе жанакы Тажикстан аймагында, Өзбекстандан калып калган кыргыздар баягы жер бөлүшүүнөн кайра калып калган, бул компактный жашаган Кытайда калып калган кыргыздар, булар таза өзүн кыргызбыз деп эсептеген, өз маданиятын сактап калган, бул компактный жашаган кыргыздар. Ал кездеги булактар менен караганда айырма аябай асман менен жер. Дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк маалыматтарда кыргыз деп белгиленип калганда ошо көчмөндөр ошол жакта. Ошон үчүн буларды киргизи деп эле атап келишкен да. Даже ошо венгер окумуштуулар жазып кетип атат. Принц Куля деген окумуштуу келген, өзү зоолог, мындай ботаник болуп өзү айтат, мен мындай этнограф эмесмин депчи. Бирок кызыгып ошо эки экспедиция жүргүзгөн, ал Георг Алмаши деген экөө келип кетишкен венгер окумуштуулары. Ошолордун эмгектерин Венгриядан карап таап келгенде ошондо картасы да бар экен, жазып коюптур. Ошондо уруулукта бөлүп коюптур. Чоң багыш, сары багыш деп дагы картага чийип көрсөткөнү бар. Экинчиси кыргыз деп ошолор жазат. Кыргыз Кайсаки деп койгон.
ферганский кыргызы деп турат, кашкарский кыргыз, кашкарлык кыргыздар деп турат да. Ушундай бөлүп койгон да. А чын дегенде алар деле баягы кыргыз эмес, кашкарлык кыргыздар деген. Кыргыздар бар азыраак, бирок жок. Ал жерде уйгурлар болгон. Уйгурлар деле өздөрүнүн атын кийин эле уйгур деди да. Алар деген кашкарлыктар деп койчу. Аларды таранчы деп койчу. Өздөрүн ошентип Аташкан да, ошентипчи өздөрүн да ошентип аташкан. Анан кийин эле булар Совет мезгилинде 20 жылдарда эле булар жана Өзбекстан аймагынан жана чогулуп уйгурлар анан уйгур деген компонент алышкан да. Андай кийин ошо 20-кылымдын башында ушундай этностук бөлүнүүлөр пайда болду. Мисалы азыркы биз айтып аткан Татарстан деле татарлар эмес, алар булгарлар деп аташкан да. Булгары. Волжский булгары деп, волгалык булгарлар, казандык булгарлар деп ошентип аташып келген. Анан кийин коюп силер булгар деп өзүнчө. Мисалы акыркы могу эмелерде Казадой деле жазып атпайбы? Сибирский кыргыз депчи. Ал буга чейин эле ошол жерде кыргыз деп аталып келген өздөрүн. Хакастар, ошол жердеги бир топ компонент элдер кыргыз деп аташкан. Анан кыргыз деген биян караса Казакстанда да кыргыз деп ататат, биз да кыргыз деп атабыз. Тиякта дагы хакастар дагы өздөрүн кыргыз деп атышат да. Анан кой булар тактайлык деп аташкан да. Атыңар ким деп анан казактардан сурап, анан кыргыз казаки деген кайсаки деп анан казактар экен өз этнон казактарга деп булар таза нукура кыргыздар экен деп биздин өзүнүн этнонимибизди салып, тигилер деген хакастар экен деп ушинтип берген. Тигилер татарлар экенсиңер силер деп мындай бөлүп, булгар десе жагы Болгария болуп турса окшошуп кетип атпайбы анан. Эми ал баягы биздин сырттан карап, бизге сырттан баа берип ат койгондор да. Ал эми ошол 150-120 жыл мурда кыргыздар өздөрү бири-бири негизи мындай улуттук баягы өзүн баягы идентификациялап, кантип улут этнос катары кыргыздар өздөрүн идентификация кылганбы же биз билебиз ошол тарыхый булактардан, мисалы чүйлүктөр Солто эли, Бугу эли, Сарбагыш эли, Саяк эли деп ошентип койчу да баланча элдер. Уруулук бөлүшү. Уруулук бөлүшү. Мисалы Анжан эли деп койчу экен. Анан кыргыздар өздөрүн кандай идентификациялаган? Мындай биз азыркы түшүнүктөгү мындай этностук аң сезим болгонбу, улуттук аң сезим болгонбу же баары бир баягы бир аз жайытталаш, жертилаш чабыша кеткенде баягы баары бир бөлүнүп турганбы? Ошол кызык болот да. Кыргыздар өздөрүнүн арасы. Кыргыз эли өзү деле мындай бөлүнө беребиз го. Ошону айтып атам. Мындай карасаңыз, айылда турса көчө болуп бөлүшөт. Баланчанын келип туруп мындай областка келсе район болуп кетет. Бишкекке келсе баягы сен түндүк түштүк деп бөлүнө берет да. Мындай айтканда. Ошол кезде деле бөлүнгөн. Бирок ал сиз айтып аткандай эле баягы кичине баягы жайытталышуу, ал бул уруунун жери тиги деген ат менен калган да. Анан уруулук компонент бул сактап келген да ошол элди. Ошол уруу кой деп, мисалы тиги кыз алып, кыз беришсе, анан бул уруу тиги кудалар тоскондо ошо туугандар чогулуп, биз деле азыр той берип аткан туугандар да ошондой эле бир уруу кошуп, чогулуп, ошонун калыңын төлөп ушундай уруулук компонент ойногон. Бирок баарын эле өздөрү кыргыз дешкен. Мисалы жанакы Ормон хандын учурун карап көрүңүздөр, Кенесары келгенде кыргыздар бирикти да. Кыргыздар чогулбай, кыргыз эли тиги казак эли чапып келатат, чогулгула деп туруп анан ошо Ормон хандын астынан хан көтөрүп, ошол эле көлдүк кыргыздар, чүйлүк кыргыздар, нарындык кыргыздар, таластыктар деп бияктагы кыргыздар бар чогулган. Өзү бир хан көтөрүп, өздөрүн кыргызбыз деп чыгышкан да. Компонент өздөрүн биз кыргызбыз деп аташкан. Ал болгон. Анан эми айтып кете турган дагы бир нерсе бар, ушу биз ичибизден гана уруулук болуп бөлүнүш керек да. Сырттагы орустар, окумуштар келгенде алар мындай урууга деп бөлгөн эмес, жазган эмес. Алар деген кыргыздар, кара кыргыздар деп койгон булар. Бир окшош депчи. Себебинде жайыт, мындай айтканда чарбабыз бир, иш кылабыз, кийим кечебиз, тамак ашыбыз баары бир кыргыздык компонент сакталып калган. Ошон үчүн анан бул качан эл болуп калыптанды деген сөздөр пайда болуп атпайбы? Биз айтабыз 15-16 кылымда пайда болду. Баягы кыргыз бытыранды болуп, Мухаммед кыргыз астында биригип дегендечи, ошондо баягы дух көтөрүп, чогулуп, ошондо Тянь-Шанда, ушул жерде Борбордук теңир тоодо кыргыз деген компонент пайда болду деп аны такталган да ушундай. Биз айтып коебуз эмне үчүн энисейлик кыргыздар деп жакта деп. Тарыхыбызда булар энисейлик кыргыздар болгон да, кыргыздар болгон. Барсбек болгон, алар кыргыз деген, алар биздин ата бабаларыбыз болот. Бирок кийин көчүү менен, жер кочуу менен мындай болуп туруп, жергиликтүү эл менен ошо энисейлик кыргыздар келип, ортосунан ошондо биригип туруп, бир чоң компонент пайда болуп, кыргыз деген пайда болгон да. Ошол сиңген, анан кыргыз деген ат чыккан. Эми ошол 19-кылымда, 20-кылымдын башында кыргыздар мына Фергана өрөөнүндө
азыркы өзбек улутунун этногенезине катышкан, аралашкан. Кыргыздардын да салымы бар депчи. Анткени баягы биз мисалы совет мезгилинде Кокон хандыгын бул таптык көз караш менен феодалдык бир түзүлүш катары мындай жектеп көз караш орноп калган да Кокон хандыгына карата. Бирок биз баарыбыз кийин билдик, ал кыргыздар чоң эле роль ойногон. Кокон хандыгы да баягы чын деле баягы ал жака субъект болбой, объект болбой, ушундай толук кандуу катышуучусу болгон экенин билебиз да. Ал бизди жектегидей эмес, ал биз дагы катышкан нерсе депчи. Анан ошондо ошол Фергана өрөөнүндөгү айрым улуттардын этногенезине, ошол улуттун калыптанышына кыргыздардын да салымы бар дегенге кандай карайсыз? Бул сиз айткан чындыгы бар. Себебинде Кокон хандыгын негиздегенде ошо 3 компоненттен биригип, 3 эл өзбек, кыргыз, тажик эли биригип ошол жерде Кокон хандыгы негизделет да. Ар жагында Бухара эмираты болгон, Хива хандыгы, Кокон хандыгы ушинтип негизделет. Кыргыздар бул жерде идеологиялык жактан чоң компонент роль ойногон Кокон хандыгында. Кыргыздар жөн эле басып алган деген сөз эмес. Да, кыргыздардын аймактарын баягы түндүгүн көп жерин басып алган Кокон хандыгы депчи. Ар бир уруу өзүнчө көчүп жүргөн да түндүктө. Кокон хандыгын негизделүүсүндө ошо алайлык кыргыздар, түштүктөгү ферганалык кыргыздар баары тең роль ойногон. Анан ушу 15-16 жылдын тегерегинде ушу өзбектер деп өзүн эл катары санай баштайт. Ошондой эле казактар да өздөрүнүн эл катары санай баштайт. Кыргыздар да ошол жакта жаңы элдер пайда болгон да. Анан эгер Орус империясы болбосо, Кокон хандыгы күчтөнмөктүр, ким билет, чоң болмоктур. Бирок ошонун ичинде Кыргызстан аймагы, кыргыздар да ал жерде роль ойноп келген составына. Ооба, кыргызбыз деп, алар дагы өзүнүн мамлекеттик айтканда соучредитель болгонбуз. Ооба, ошолор болгон. Негиздөөчүлөрдүн бири. Наамдар да алып атпайбы? Датка деген наамдарды алып атышат ошол жерде. Алымбек Датка деле чоң роль ойноп келген ошо Кокон хандыгынын составында иш кылып. Кийинчерээк мисалы түндүктө келип Кокон хандыгы эми кызык нерсе да, түндүктө Кокон хандыгы басып алат. Анан Кокон хандыгында ошол эле Байтек баатыр кызмат өтүп атат да. Узун Агачта, Узун Агач Казакстан аймагында орустарга каршы салгашкан да алгач. Ошо Шабдан баатырчы. Анан көрүнүп атат да, ушул Кокон хандыгында кызмат өтүп аткандар экен деп. Кийин орустардын келгенин байкашкандан кийин кой кыйын экен деп анан бул орус менен тиреш кыйын экен деп баягы бөлүнө башташат да. Бирок ошондо деле Орус империясына киргенде деле Ормондун уулу Үмөталы, Тайлактын уулу Осмон экөө каршы чыгып кетет дагы. 67-жылга чейин ушу орустарга каршылык көрсөтүп келген. Анын да бир кызык нерсеси бар. Булар ушу Нарын тарапка барып, Атбаш тарапка барып, ушу Актала тараптарда ушу орустарга баш ийбей жүргөн да. Анан буларга атайын каршы орустардын айтканда орус казактарды жөнөтөбүз деп калган да. Бирок ошол жерден тиги Үмөталы Северцевке жолугуп калат, окумуштууга. Ал дагы бир 50 казагы менен кыдырып жүргөн экен ошол жерде. Анан Северцевке жолугуп калат, ошол жерден болуп калат, отуруп калышат, сүйлөшүп калат. Анан айтат: "Ай, сен орустарга кирбесең, сага каршы жөнөтүп атат" деп. Чапкын жөнөтүп атат десе, анан биринчи ойлонот: "Ой, кирсем болобу, кечиреби, кечирбейби" депчи. Анан "Жок, сени кирем десең, биз жөнөтөбүз, сени жөн эле кабыл алат" деген. Анан макулдугун берип, анан Кочкорго кайра көчүп келген алчы. Ошого жардам бергенсиң деп, Северцевке деп 4 топоз берген. 2 топозун тиги Вернийге апарган, 2 топозун Ленинградка алып кеткен да Северцев. Көрүп, кызыгып, Үмөталы аябай бай экен деп, баягы сандыгын ачса бай экен деп көрүп атпайбы. Себебинде булар жана ошол кезде эле эми түштүк Кыргызстан Россия империясына кире элек да. Бирок Кашкар менен соода алакалар болуп турган. Алар ошо соода жолдорун контролдоп турган экен да. Мындай айтканда, налог алып турушкан да. Ошол кезде таможня болуп турган. Бир дагы бир Лимпостта мен дилетанттык бир суроо бергим келет да. Жакында эле мына азыр мындай интернетте бир эки сүрөт жайылып кетти. Биринде 25-жылы Михаил Калинин, СССРдин жетекчилеринен бири Михаил Калинин
Бухарада ошол өзбек ошол мезгилде 25-жылы дал ошол жылдары улуттук аймактык бөлүштүрүү жүрүп атпайт беле. Ошо Өзбекстан ошол кездеги Өзбекстан жетекчилеринин бири менен сүрөткө түшүптүр. Михаил Калинин калпакчан турат. Кыргыздын эле калпагы. Азыркыдай эле кыры биягы асты ак, кара үстү ак калпак. Анын жанында 4-5 киши турат, тебетейчен. Эми айырмалай албайсың баягы кайсыл сүрөттөнчү кыргызга да окшош, өзбекке да окшош. Ал бир анан ошол эле 20-30 жылдары Ташкентте Лениндин жаңы эстелиги орнотулган экен. Анан бир эки адам карап турат, аркасына тартылган. Бирөө калпакчан, бирөө тебечейчен Ташкентте. Калпакчан адам, тебетейчен адам Бухарада. Ушуну кантип түшүндүрсө болот да? Эми бул болгону баягы көргөн сүрөттөрү менен айтып атам да. Ошол же ал убакта биздин кийимдер, атрибуттар ушунчалык кеңири жайылганбы, же кыргыздар ошол жакта өзүнүн кыргыздыгын сактап ошол Бухарага чейин, Ташкентке чейин жашап турганбы? Эми калпак менен биз түшүнөбүз да, кыргыз деп эле. Эми азыр кыргыздан башка эч ким калпак кийбейт го. Кийбейт калпак. Анан бул баш кийим негизги компоненттердин бири. Анан бул Калин бекер келген эмес да, ошол жерге келгенде ошо Түркистан АСР деп коелукчу, ошондо АСР болуп аткан, ошондо жергиликтүү өзбек АСР чуулат, тиги чуулат, ошондо чогулткан элдерди. Ошол болуш керек да. Ошол жерден анан баягы Калин деген баягы мамлекеттик башкаруу системасын ошол жердеги алдыңкы адамдар чогулткан болуш керек. Кыргыздар калпак деген тебетей деген. Калин өзү калпак кийип турат да. Калпак кийгизгендер. Мен ал сүрөттү көрүп атам. А экинчиси тиги кыргыздарда тебетей көп кийген. Мисалы Абдыкерим Сыдыктыкты карасаңыз көп жерде тебетейчен. Азыр кыргыз эле калып атпайбы? Балким анча мынча казак да бар. Казактар да тебетей кийишкен көбүнчө. Малакай деп эметип кийишет. Ал боло берген. Анан дагы мындай да, бул жерден көп кача бербеш керек. Себебинде соода алакада болуп турган. Эгер мындай карасак, мамлекеттик башкаруу система болуп турган. Анан бири-бири менен кабарлашып жүрүшкан да, байланышып турган. Ошол эле түштүктө кыргыздар же болбосо түндүктө кыргыздар ошол жака чейин соодага барып турушкан. Көп соода болбосо да баягы иш аракеттер менен барат. Ар кандай бир компактуу болуп жашап турушкан. Мисалы Ташкентте көп кыргыздар окуган. Ошол эле карасаңар Базар Кулданиев, Касым Тыныстановдун баары каяктан окушкан? Ошол Ташкенттен жанакы Кыргызский институт просвещения деген болгон алгачкы биринчи. Ошол жерге барып окушкан. Биринчи алгачкы мындай билим деңгээлин жогорулатуу боюнча ошол жерде институттар болгон да. Кыргыздар көп эле болгон балдары. Казакстанда да, Алматада да көп болгон ошондой институт ачкан. Бизде өзү ачыла элек болчу да. Бизде 25-жылы ачылат. Кыргызский институт просвещения деп. Просто. А экинчиден биздин деле аймак тарап көрсөз, мына Акбешим, Суяп деген деле жана Будданын немелери чыгып атпайбы? Эми биз бул жерде мында карасак, өтө эле байыркы эмес. Жакында эле анда деле карасаңыз, бу жерде буддизм болгон эмес да, ал кезинде караганда. Бирок Кытайдын да монеталар чыгып калат бизде. А эмне дейм, бул соода алака болгон, өзүнүн динин алып келгенге аракет кылгандар болгон. Ошондой да. Аяка чейин биздин деле кыргыздар барып турган. А жерде Фергана аймагында көп эле кыргыз болгон. Аябай эле көп кыргыздар болгон. Ошол эле Тажикстан аймагында кыргыздар болгон. Ушул эле могу Казакстандын аймагында могу Алматага чейинки жерге чейин кыргыздар көчүп барып келип турушкан. Алакада болуп турушкандар көп болгон. Анан, конечно, сүрөттө мен ойлойм тиги мамлекет башкаруучулардан баргандар болуш керек. Калпак кийизгендер да ошол жерде барганда. Бул дагы абдан мындай мен баягы эми тарыхчы эмес, адис эместер арасында чоң талкуулар жаратканын бир байкагам да ошол сүрөттөрчү. Анан жалпы эле негизи эле тарыхчы катары сизге мындай бир суроо бергим келет да. Келерки жылы 2024-жылы Кыргыз Тоолуу облусунун негизделгенине 100 жыл болот. Анан ошондо мисалы бул эми жеке менин пикиримде эми ошол Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, Кыргызстан мамлекет катары ошол 100 жыл мурда түзүлгөн деп Кыргызстандын мамлекет катары 100 жылдыгы белгилениши керекпи? Же болбосо биз мындан 20 жыл мурда белгилеп койдук Кыргыз 2200 жылдыгын Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн. Эл аралык дүйнөлүк деңгээлде мен жаңылбасам 10 дагы ал фактын таанып өзүндө бир белгилеп койгон. Же Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусунун 100 жылдыгы деп белгисек туурабы? Анткени баары эле буга макул эмес экен. Анан тилекке каршы азырынча байкашымча бул маселеге мамлекет деңгээлде анча маани берилбей жатат. Ошол учурда айрым улуттар мындай тарыхын казып издеп, айрым кошуналар ашып кетсе бир 5550 жылдык бир тарыхын табышты. Биздикидей 1000 деп 2000 деп жок да. Ушуга кандай карайсыз?
бул 2200 жылдык деп биз 2003 жыл белгилегенбиз. Ооба. Бул чоң масштабтуу болгон себебинде мамлекет деп таанылганда кыргыз мамлекети бар экен деп, байыркы мамлекет. Биз аны айтабыз, байыркы мамлекет деп. Аны таанбаш керекпиз. Ошондой болгон бизде, мамлекет пайда болгон. Биз айтчубуз эл эле болгон депчи. А Косайырда мамлекет жөнүндө сөз болгон да, мамлекетибиз болгон. Ошондон берки мамлекет эми мында болот, ал бир мамлекет пайда болот, жок болот. Бирөөнүн составына чыгат, кирет депчи. Биз ошентип пайда болду, жок болду болуп кире бердик, чыктык, өзүнчө болдук. Кийин ушинтип жүрүп Кокон хандыгында болдук, анан Россия империясында болдук деп. Бул 24 жылкы бул советтик мамлекеттин пайда болушу алга. Мындай кайра бирдиктүү кылып, мындай айтканда чек араларды бөлтүрүп, ошондо мындай айтканда азыркы формадагы мамлекеттик формаларга алып келди да. Мындай айтканда ошондо аткаруу бийлиги, бүт мамлекеттин атрибуттары бар. ошондой киргизип атат да. Бул биз айта албайбыз да, тиги орто кылымдагы мамлекет кандай мамлекет эле? Бир киши башкарат, хандык бийлик деп. Мында бул башкача бийлик болду да. Азыркы республикалык масштабтагы мындай айтканда бийликке. Ошон үчүн биз 24 жылкыны белгилей бериш керек. Себебинде бул биз андан танбайбыз. Бул 24 жылдык деп айтыш керекпиз. Кыргыз автономиялык областтын түзүлүшү, КСРдин түзүлүшү деп, Кыргыз автономиялык ССРдин деп 26 жыл болуп атат. Ушул этаптар болуп атпайбы? Мисалы биринчи Кыргыз автономиялык область, анан Кара Кыргыз автономиялык, анан Кыргыз автономиялык область, анан кийин Кыргыз автономиялык советтик союздук республика, автономия да. Анан кийин Кыргыз ССР болду, союздук республика деген. Анан кийин Кыргыз республика чыкты. То есть этаптар болот. Ошонун алгачкы этабы Кара Кыргыз автономиялык область деген бул бирдиктүү границага ээлеп, жетип, өзүнүн азыркы мамлекеттик атрибуттарын алган да. Азыркы мындай айтканда заманбап деп, современный мамлекеттүүлүккө пайда болду деп. Ошо жок, анын 100 жыл мурда мамлекеттин баягы негизи түптөлгөн деген эч ким танбайт. Болгону мисалы кээ бир пикир бар, мындай кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралышы дегенге негиз жокпу тарыхында, илимий көз караштан караганда. Же бул саясий гана бир нерсе болуп калабы? Жок, биз белгилей берсек анда ошол эле Мухаммед кыргыз мамлекет кылып түшкөн кайраны да көтөрүп чыгыш керек болуп калат ортодо. Энисейлик кыргыздарды айтып атабыз, Эми ошондой пайда болуп кайта жок болуп отуруп, бирок акыры мамлекет болуп түзүлдүк. Эми азыркы границанын аймагында, азыркы чектин аймагында болбосо деле, мисалы негизи ошентип атап койсок негиздүү болобу? Мисалы мына та Илимпос тарыхчы катары да мени кызыктырат. Жаралуу деппи? Кайра жаралуусунун 100 жылдыгы. Кыргыз мамлекети кайра жаралуусу деген болбой калат да. Себебинде жаралуу дегенде вообще эле жок болуп кетип калган, кайра жаралуу деген сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Биз эл болуп келе берген. Ошондо эле Түркистан АСРындан Түркистан генерал губернаторство деп Россиянын империясынын ичинде эле болуп келгенбиз. Бирок анда болуштук болуп, уезд болуп, башка формада болуп келгенбиз да. Бул уже аты менен Кыргыз деген аты менен чыгып аткан мамлекет, башкача азыркы заманбап сыяктуу деген мамлекет десек болот да. Союздук берип атканчы. Анан бул этаптары бар, конечно. Анан 100 жылдыкты белгилей бериш керек. Биз азыркы учурда ошо эмки ошо 100 жылдыкка да 24 жылга да бир топ мындай иш-чараларды коюп атабыз, пландарды кандап, илимий чоң бир конференциялар өткөрөбүз дейбиз. Ошондо сиздин берип аткан суроолоруңуз дагы чыгат ал жерден. Себебинде Илимпостордо көп ар кандай суроолор бар. Ошондо ушул маселе да каралат го деп ойлойм. Себебинде кандайча бул мамлекет болду, кантип атрибут болду. Дагы бир маселе бар да, карап көрүңүз. Ошондо биздин мындай айтканда мамлекеттин башында турган башкаруучулар ошол кездеги Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков дегендер, булар ошол КСР кылып кийин түшкөндө РСФСРдин составына түшүп атат да. Автономия. Автономия. Анан кийин союздукка жетип атат да. Эгер ошол жерден туура кылбаса, Казакстан составында кылып койсо, биз азыр Кара Калпакта болуп калмакпыз. Өзбекстан составында болуп калмакпыз. Союздукту бербей коймоктур, ким билет. Бизден кичинекей эл болчубуз, кичинекей. Булар ушунчалыкка жетишти, кой, бул деген кийин келечекте болот, өнүгөбүз, өзүнчө болобуз деп ушинтип Россиянын Россия Федерациясынын астына алып койгондо, кийин өзүнчө бөлүп союздукка алып чыкканга жетишти. Азыр чоң көп эле мындай айтканда элдер бар, калкы саны көп элдер бар, бирок мамлекеттигине жете албагандар канчасы бар. Кытайда деле уйгур автономиялык су бар, автономиялык мындай айтканда область.
Каракалпакстан бар. Канча деген кыйынчылыктар менен жетип атат го. Мына Абхазия тиги дегендерди көрүп атпайсызбы? Осетия дегендерди. Ооба, эми А биздики болсо мамлекетибиз бар, ошону баягы сактап калып, ошону көтөрүп көкөлөй керекпиз да. Ошого жеткен тиги ошо биздин акылдуу жана аталарыбыз акылдуулук кылган да, ошондой мамлекет түзгөнгө түптөп. Болбосо, түптөбөсө ким билет, түндүгүн баягы Жириновский айткандай түндүгүн Казакстанга берип кой, түштүгүн Өзбекстанга берип кой, тиягын Тажикстанга берип кой деп чачырап салыштырыр мүмкүн болчу да. Жок, бул жер компактный эл жашайт экен, кыргыз деп ушинтип туруп биз бөлгөнү мамлекет кылганы туура болгон. Россиянын империясында, Россия Федерациясында канча деген майда мындай автономиялык республикалар бар да. Учурунда Россиянын өзүн багынтып турган элдер азыр республика болуп турбайбы, Россиянын өзүндө. Анан дагы бир тарыхый дата тууралуу да, мисалы биз Бишкек шаарынын тарыхын 1878 жылдан баштап белгилейбиз да. Баягы уездик борбор болуп, Токмоктон уезд Токмокто жанагы суу жайылып, улам эле суу каптай берет экенде, анан кийин бияка көчүрүп келиптир. Бу жерде баягы уездтик, азыркы уезд десек, азыркы бир райондун эквиваленти го дейм, уезд деген, бир район же облустун жарым. Областтан кийинки уезд райондук болот, райондук деңгээлдеги борбор болгондон баштап белгилеп жатабыз Бишкектин юбилейин. 1878 жылдан баштап. Бирок ошол учурда ошол тарыхчы археолог Горячева дегенди билесиз да. Ал Бишкектин аймагын казгылаган кидем адамдардын бири Жул деген, Жул деген бир шаар болгон, 7-кылымда эле. Бул жерде шаардын орду болгон. Негизи ошондон баштап ошо Бишкектин тарыхын белгилесек болот. 1,5 миң жыл болуп калат да. 150 жыл эмес да. Анан негиздүүбү ошо тарыхчы илим козгоп. Жок, себебинде мен айтып кетилем, бул жерде Чүй өрөөнүндө көптөгөн шаар курадылар. Ошол Ак Бешим, Суяп, Бала Сагын дегендер да. Эми айтып берсек көп. Анан бул Бишкек деп, Бишкектин өзүн болуп атпайбы, Бишбек деп аталып атпайбы. Ошол чеп, ошол Бишбек чеби болгон дагы чейин, Кокохон чеби. Анан бул жерден чептен баягы жайгашып элдер пайда болуп, отукташып, эл көп болуп, анан кийин тиги Токмоктон көтөрүп келгенде бул шаардык айтылды. А биз аны деген тиги илгеркини айта албайбыз, бул кийинкини эле. Бир кезде бу жерде жок болуп кеткен. Ал ат менен калган жок да, жаңы ат менен пайда болду да. Ошон үчүн да ал ат менен табылган, ал жерде табылган ошо башка шаар, ал мурдагы бул Бишкекке эч тиешеси жок да. Бул отукташкан, бирок жок болуп кеткен. Ошон үчүн ага тиешеси жок. Бул ошол мезгилдеги жаңы түптөлгөн. Негизи алгачкы отукташкан шаар мындай кыштактардын баарында орустар түзүп кеткен ошо Каракол. Азыркыча эле мындай айтканда негизделгени орус формасындагы мындай орустардын мындай европалык типтеги баягы российский деп коет, орустардын шаардарынан айырмаланган шаар пайда болгон алгачкы. Бишбектен да чоң болчу. Эң биринчи ошол жак негизделип. Анан борборду которууга да ошо Токмокто сиз айткандай ал жерде баягы жакшы жайгашкан жер болчу, себебинде жагы соодага ылайыктуу жер болуп бүт. Кийин ошо акырын алып келсе бул Бишкек ылайыктуураак деп ушул жерге алып келип койгон да. Сурап атканын себеби мына мен бизге билинбей байкалбай өтүп кетти. 2016-жылы Алматы шаарынын 1000 жылдыгын белгилешиптир да Казакстандачы. Анан тарыхый негиздөө керек да, каяктан десе бир тыйындар табылды, а бирок тыйындарды эч ким көрбөптүр. Байыркы тыйындар табылды, анда ошондо ушул шаарда, Алматы шаарында, Алматы деген жерге деби чыгарылган деп эле ошентип баягы тарыхый жактан легитимдештирип коюшуптур да. Анан ошолорду көрүп отуруп биздики негизи эле баягы тарыхый жактан аныкталган фактылар болуп турса эмнеге болбостур деген суроо да, бул баягы дилетанттык. Жок, бул аны мынтип көтөрүп алып мынчанчы кылым деп койгондо эмне пайда бар ал жерденчи? Ал деген ал кезде шаар болгон эмес. Отукташкан мындай кичинекей бир 2-3 үй болушу мүмкүн, 5 үй болушу мүмкүн. Бирок шаар эмес да. А бул шаар формасын алганы кийин болду да. Шаардык баягы башкаруу системасы турду. Ошол эле мындай айтканда бир уездик башкаруу орустар башкарып келген. Болуштуктар деле баягы кыргыздар башкарган да. А областтын башында, уезддин башында орустар болуш керек болчу да булардачы. Бирок андай болсо дагы баары бир ошол отукташкан шаардык тип пайда болгон биринчи. Кийин кыргыздар да келип ошол жерге отукташа баштады да. Туратбек мырза, тилекке каршы убактыбыз чектелүү биздин. Сүйлөшсөк абдан кызыктуу, талаштуу дагы маселелер көп. Ошонусу менен кызык биздин тарыхыбыз. Сизге чоң рахмат. Буюрса мындан башка да кызыктуу бир темаларды талкуулайбыз деп ишенем. Ушул студияда ишиңизге ийгилик.
Урматтуу НТС'тин көрүүчүлөрү, эфирде эсимденин кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah